Саламатсыңарбы 8 класс кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн кыргыз тили сабагы. Сабагыбыздын темасы жат жазуу. Жазуу ишин баштаардын алдында биз өзүбүзгө эреже кабыл алалы. Биринчиден, кымбаттуу окуучулар, сабакка активдүү катышкыла, окулган текстти конт коюп уккула. Анан жазуу ишиңерди сабаттуу элементи менен жазганга аракет кылгыла. Текстибиздин темасы чебер куруучулар деп аталат. Анда тексттин жалпы мазмуну менен таанышалы. Чебер куруучулар. Жаратылышта абдан чебер куруучулардын бири куштар. Алар жасаган уялар ар түрдүү. Ал эми үй куруу ишинде колдонгон аспаптары тумшугу, буту, кээде, канаты. Салаңдап илинип турган уялар өзгөчө бир укмуш жасалат. Биздин өлкөбүздөгү көлдөрдүн жана дарыялардын жээктеринде куркулдай жашайт. Анын уясы суунун үстүнө салаңдаган баштык түрүндө болот. Уяга кирүүчү оозу чорго сыяктуу жасалган. Уяны эркеги жана ургаачысы биргелешип, өсүмдүктөрдүн, талдын, теректин, байтеректин, жекендин булаларынан жасашат. Куркулдайдын уясын чалкандын, кендирдин же талдын кабыгынын бышык булалары менен асып коет. Куркулдай жасаган уянын бекемдигине анын бир нече жыл сакталып турушу эле ачык далил болот. Узун куйрук көк чымчык өзүнүн уясын суунун үстүнө салаңдатып илип койбогону менен аны куркулдайдыкындай жасайт. Камышчыга уя салуу оңойго турбайт. Адатта уя камыштын 3 сабагында илинип турат. Бул канаттуу адегенде катар өсүп турган камыштарды издеп табат. Ал камыштын бирине керектүү бийиктикте чалкандын була жибин байлайт. Буланы кезеги менен башка камыштарга чалып оройт да учун кайра биринчиге бекитет. Тоңкулдактардын бардыгы накта жыгач усталар. Алар өзлөрүнүн уяларын ичи чирип бараткан дарактардын сөңгөгүн оюп жасашат. Кымбаттуу окуучулар, мынакей тексттин жалпы мазмуну менен тааныштыңар. Азыр жазып баштайбыз. Чебер куруучулар. Тексттин темасын жаздыңар да, анда текстти жазып баштайлы. Жаратылышта абдан чебер куруучулардын бири куштар. Жаратылышта абдан чебер куруучулардын бири куштар. Алар жасаган уялар ар түрдүү. Алар жасаган уялар ар түрдүү. Ал эми үй куруу ишинде колдонгон аспаптары тумшугу, буту, кээде, канаты. Ал эми үй куруу ишинде колдонгон аспаптары тумшугу, буту, кээде, канаты. Салаңдап илинип турган уялар өзгөчө бир укмуш жасалат. Салаңдап илинип турган уялар өзгөчө бир укмуш жасалат. Салаңдап илинип турган уялар өзгөчө бир укмуш жасалат. Биздин өлкөбүздөгү көлдөрдүн жана дарыялардын жээктеринде куркулдай жашайт. Биздин өлкөбүздөгү көлдөрдүн жана дарыялардын жээктеринде куркулдай жашайт. Анын уясы суунун үстүндө салаңдаган баштык түрүндө болот. Анын уясы суунун үстүндө салаңдаган баштык түрүндө
болот. Уяга кирүүчү оозу чорго сыяктуу жасалган. Уяга кирүүчү оозу чорго сыяктуу жасалган. Уяны эркеги жана ургаачысы биргелешип, өсүмдүктөрдүн, талдын, теректин, байтеректин, жекендин булаларынан жасашат. Уяны эркеги жана ургаачысы биргелешип, өсүмдүктөрдүн, талдын, теректин, байтеректин, жекендин булаларынан жасашат. Куркулдай уясын чалкандын, кендирдин же талдын кабыгынын бышык булалары менен асып коет. Куркулдай уясын чалкандын, кендирдин же талдын кабыгынын бышык булалары менен асып коет. Куркулдай жасаган уянын бекемдигине анын бир нече жыл сакталып турушу эле ачык далил болот. Куркулдай жасаган уянын бекемдигине анын бир нече жыл сакталып турушу эле ачык далил болот. Узун куйрук көк чымчык өзүнүн уясын суунун үстүнө салаңдатып илип койбогону менен аны куркулдайткандай жасайт. Узун куйрук көк чымчык өзүнүн уясын суунун үстүнө салаңдатып илип койбогону менен аны куркулдайткандай жасайт. Камышчыга уя салуу оңойго турбайт. Камышчыга уя салуу оңойго турбайт. Адатта уя камыштын 3 сабагында илинип турат. Адатта уя камыштын 3 сабагында илинип турат. Бул канаттуу адегенде катар өсүп турган камыштарды издеп табат. Бул канаттуу адегенде катар өсүп турган камыштарды издеп табат. Ал камыштын бирине керектүү бийиктикте чалкандын була жибин байлайт. Ал камыштын бирине керектүү бийиктикте чалкандын була жибин байлайт. Буланы кезеги менен башка камыштарга чалып оройт да учун кайра биринчиге бекитет. Буланы кезеги менен башка камыштарга чалып оройт да учун кайра биринчиге бекитет. Тоңкулдактардын бардыгы накта жыгач усталар. Тоңкулдактардын бардыгы накта жыгач усталар. Алар өзлөрүнүн уяларын ичи чирип бараткан дарактардын сөңгөгүн оюп жасашат. Алар өзлөрүнүн уяларын ичи чирип бараткан дарактардын сөңгөгүн оюп жасашат. Кымбаттуу 8 класс, анда текстибиз аягына чыкты. Сабагыбызды жыйынтыктайлы, кунт коюп угуп, жакшылап көңүл буруп жазгыла, саламатта болгула.